الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatlı bir tuğanlar, Allah Taala бүгүнкү ыйык күнүбүздү мубарак кылсын. Билип билбей жасаган күнөөлөрүбүздү Аллахым өзү кечирип, акыреттеги даражаларыбызды Аллахым бийик кылсын. Аллах Тааланын аяттарын, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын сүйлөгөн сөздөрүн, жашоосундагы ишке ашырган сүннөтүн айтып келүү эч качан биз үчүн, мусулман адамдар үчүн көп ашыкча болбойт. Биз бул дүйнөдөн көз жумуп, денебизден рухубуз ажырап чыгып кеткенге чейин биз мына ушул шариаттын талимдерине, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө, Аллах Тааланын ыйык Куранына болгон муктаждыгыбыз аябай улуу. Туугандар, мына ушул Куран биз үчүн, туугандар, мусулман адамдар үчүн Аллах Тааланын алдында ашхаду ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху деп көөлүк берген ар бир мусулман үчүн, мусулман Аллахтын алдында мына ушундай ыйык калима менен өзүнүн жүрөктөн чын сөзүн, уадасын берип атат. Жалгыз кудуреттүү Аллах Тааладан башка эч кандай затка сыйынбаштыгын, жана ошондой эле бул жашоодо пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын үйрөткөн таалимдерин карманып, сүннөтүнө ылайык мына ушул жашоодо жашоо кечириш үчүн мына берген ар бир мусулмандын Аллахтын алдындагы анты. Кантип мына ушул динден адам чыгып кетиши мүмкүн. Иртидат деп коет, ал иртидат бул динден кайтып чыгып кетүү. Динден кайтып чыгып кетүү деген качан ишке ашат? Динден чыгып кетүү качан ошол пенде мына ошол динге эмне менен кирген болсо, ошол динге кирген негиздерин бүт четке кагуу менен мына ошол динден чыгып кетет. Мына ошондо муртат болот. Муртат деп туугандар бизде динди түшүнүп, аңдап, билип, түшүнгөндөн кийин мына ошол динден кайтып чыгып кетүү. Мисалы биздин жашоодо көп андай орундар көп кездешет. Билебиз, мына бизде жүргөн Орто Азияда эң эле очогу мына ушул Кыргызстан болуп калды окшойт. Ошондой баягы диндердин түрдүү, дүйнөдөгү секталар, түрдүү мынакей агымдар, багыттардын бардыгы мына ушул Кыргызстандын ичинде аябай көп көбөйүп кеткен кездер бизге белгилүү. Мына ошол секталардын ичине албетте мына ушул өзүбүздүн туугандар, кыргыз туугандарыбыздын диндерге, ошондой багыттарга кирип кетип аткандардын биз көбүнө күбө болдук. Свидетели Иегова, башка дагы түрдүү ушундай багыттар көбөйүп кеткен. Туугандар, мына ошол багыттарга кирип кеткен адамдардын дин, өзүбүздүн мына ошол ислам динден болгон маалыматы, кабары болгонбу деген суроо жаралыш керек. Өзү ислам динин кандай маанайда мына ушул ислам динди мен мусулман болдум деп ошол адам сезип атат. Мына ушул нерсени ар бир мусулман адам билиш керек. Бир нерседен мисалы бир айтабызбы, бир нерсеге акылуу болуш үчүн, мына ошол нерсеге акылуу болуш үчүн чыныгы ошол кээ бир стадиялардан адам өтүш керек. Жогордан жыгылыш үчүн ошол жогорга биринчи көтөрүлүш керек. Исламдан кайтып кетүү үчүн биринчи исламга кириш керек. Мына ошол нерселерди биз туугандар жакшы түшүнүп билип алышыбыз керек. Ошондуктан Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын талабул илми фаридатун аля кулли муслим, ар бир мусулман эркек жана аялга илимди талап кылуу парз деп Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бекеринен айткан жок. Биз өзүбүздүн мынакей ушул динибизди кандай маанайда кабылдап атабыз жана кандай биз түшүнүп жатабыз. Биз дайым айтабыз, туугандар, биздеги болгон ошол динге болгон биздин мамилебиз бир гана ошол баягы моралдык, кулк мүнөз, мына ошондой бир маданияттуулук деген ошондой бир рамканын ичинде гана түшүнүп калабыз. Бул диндин адам үчүн мына ошол баягы бейчеки баспастан, арак кеч болуп кетпестен, баңгизаттарга берилип кетпестен, уурулук кылбастан, мына ошондой нормальный бир адам сыяктуу болуп жашаш үчүн мына ошол дин, намаз ошол адамды кармап турат деген ошондой мааниде гана биз четтелип калып атабыз. Мына ушул нерсе эң чоң биздин чоң катабыз, туугандар. Эмне үчүн дегенде, адам заты бул дүйнөдө жаралган максаты Аллахка болгон ибадат үчүн жаралган. Аллах Таала Зарият сүрөсүндө айтып атат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля ли'абудун." Жин затын, адам затын мага сыйынуу үчүн жаратканмын дейт. Жин заты, мына ушул жерде жин заты биринчи келгени дагы туугандар, эмне себептен жин заты бул адам затына караганда илгери, мындан эрте жаратылган. Адам затынан биринчи
жин заты жаралган. Жин заты эмне? Оттун жынсынан жаралган. Адам топурактан жаралган. Ошондуктан мына ушул жин заттарына дагы, жин затына дагы таклиф деп коет. Мына ошол милдеттүү жоопкерчилик мойнуна жүктөлгөн. Адам затына кандай жүктөлгөн болсо, дал ошол жин затына дагы жүктөлгөн. Эртең мисалы бейиш менен тозок дал ошол адам затын күтүп аткан болсо, мына ошол жин затындагы тозок менен бейиш күтүп турат. Аллах Таала айтып атат: "Ла амлаанна джаханнама минал джиннати ван наси ажмаин." Аллах мына ушул аятында айтып атат: "Мен тозокту жин заты жана адам заты менен толтурамын" дейт. Жин заты менен адам заты менен мен толтурамын дейт. Мына туугандар, биз мына ушул жашоодо бүгүнкү биздин туугандар баягы динсиз кечирген ошондой бир этап, биздин жашообуздагы болгон ошондой доорлор өтүп кетти. Ал динсиз Орус империясын эмес, ошол негизи мына ошол империядан кийин келген кызылдардын динсиз мына ошондой социализм идеологиясынын негизинде мына ошол динибизге каршы бир гана дин эмес, керек болсо мына ошол улуттук идеяларды да көтөрүлбөстөн мына ушундай бир чоң каттуу пропаганда иштеп, көптөгөн адамдар, туугандар, биздин мурдагы поколениябыз, биздин мына ошол аталарыбыз, чоң аталарыбыз дагы мына ошондой чоң өздөрүнүн ишеними, алардын ыйманына болгон аябай чоң мына ушундай запкылар тийген. Мына ошол бүгүнкү биздин коомдогу саясий болобу, социалдык болобу, кандай кризистер болбосун, бардык ушул кризистер туугандар мына ошол адамдардын ички бир маданиятынын жоктугу, мына ошол нерсенин аздыгы, төмөндүгү мына ошол нерседен байкалып турат. Адамдардын кайсы өлкө болбосун, мына ошол өлкөнүн эгерде саясат кандай кетип бараткан болсо, туугандар, ошону ошол өлкөдөгү аркалап аткан бийликтин ээси болгон мына ошол демократия основасында бийликтин ээси эл деп аткан болсо, кайсыл бийлик кандай бир курс алып, багыт алып, мына ошондой кандай бир фондо иш алып бараткан болсо, демек туугандар, мына ошол элдин абалы, элдин ошол жан дүйнөсү, ички жан дүйнөсү дал ошондой экендигин, ал деген болуп аткан иштер, процесстердин бардыгы бул мына ошол элдин өзүнө жараша экендигин биз эч качан унутпашыбыз керек. Аллах субханаху ва таала Кур'ан Каримдин бир аятында: "Инналлаха ла югаййиру ма биқавмин хатта югаййиру ма би анфусихим." Аллах адамдардын абалын алар өздөрү өзгөртмөйүн, Аллах Таала алардын абалын өзгөртпөйт деди. Эмне үчүн дегенде, туугандар, биз өзүбүз оңол болсок, биз бул нерседен чыгып кетишибиз аябай оор болот. Биз үчүн абдан оор. Эмне үчүн туугандар, мына ошол ыйманы жок болгон адам, эмне үчүн шариятыбызда туугандар мына ошол динден кабары жок болгон инсан дейли. Мисалы, ошол күнөө иштерде жүрдү. Бул адамдын ушул колу, билегине чейин канга батты ошол адам. Канча деген адамдарды өлтүрдү. Бирок ошол адамга барбы ушул дүйнөдө Аллах Таалага тооба кылып, ошол жаман бузукулук жолунан кайтып, оңдолуп кетүү, мүмкүнчүлүк шарият берилсе, албетте берет. Албетте берет. Эмне үчүн дегенде, туугандар, мына ошол адамга берилип жаткан үмүт сезими бул чексиз. Аллах субханаху ва тааланын мээрими чексиз болгондой, мына ошондой чексиз үмүттү дагы адамга берип койгон. Бирок ошол адам заты, ошол үмүттү туура калыпта мындай иштетпестен, туура багытта иштетпестен, ошол туура эмес багытта иштетип кала турган болсо, сөзсүз түрдө бул проблемаларды алып келет. Эмне үчүн дегенде, мына ошол биз айтып коебузго, мечтать не вредно депчи. Кыялдануу бул зыяны жок дейт. Бирок ошол кыялдануу эгерде мындай ишке ашпай турган бир утопия менен болсо, эч кандай бир аракети коштолбогон, ошол нерсеге болгон оңдолуу аракеттери эгерде адамда болбой турган болсо, анда бул нерседен эч кандай пайда жок болот, туугандар. Мына адамдардын ушунчалык бири-бирине болгон ишенимдин жоголушу, адамдардын ортосундагы болгон ишеним, аманаткөйлүк деген нерсенин жок болушу, адамдардын моралдык жактан толугу менен ушундай деградацияга учурап калышынын себеби, туугандар, мына ошол адамдын ички жан дүйнөсүн, анын жүрөгүндөгү болгон чоң кризис деп айтсак болот. Эң чоң кризис бул. Бул ошол динди толугу менен түшүнбөгөндүгү. Туугандар, ошондуктан мына ушул ислам динибиз, туугандар, Аллах субханаху ва таала мына ушул Кур'ан Каримди бизге туура жол көрсөткүч, Аллахтын бейишине, Аллахтын разылыгына болгон ушул жолду көрсөтө турган ушундай бир биз үчүн чоң бир улуу путеводитель болгон эле. Жол көрсөткүч. Мына ошол нур, биздин жарыктыгыбыз мына ошол Кудайдын Кур'аны болчу. Бирок биз бул Кур'анга болгон мамилебиз кандай болду? Биз бул нерсени дагы эле баягы өзүбүздүн баягы фольклордук бир жанрда
ошол нерсени кабылдайбыз. Адам өлсө, демек ушул өлгөн адамга Куран окутуп коюш керек. Мына ошону пайшамба күнү окуш керек, 40-ында окуш керек, анан жылдыкта, анан ашында. Анан өлүп калганга бирөөгө акча берип турган кийин бир хатым кылдырып коелу. Эмне үчүн ошол Куранды адам тирүү кезинде мисалы ошол окулган жок? Эмне себептен Аллах Таала бул Куранды только ушул өлүктөр үчүн окуп, бир гана өлүктөргө, алардын рухуна, арбактарына багыштай турган кылып бизге Куранды ошентип берди беле Аллах Таала? Куран Каримдин көптөгөн жерлеринде туугандар мына ушул Куранга болгон мусулман адамдардын мойнундагы жүктөлгөн аманаты Аллах Тааланын сөзүнө болгон мамиле. Бул деген туугандар мына ошол Куранга болгон мамиле бекем болуш керек. Эң биринчи орунда сен ошол Курандын ээси болгон Аллахтын ыраазылыгына жетем деп сен умтулуп атсаң, бирок сен ошол умтулган, сен эңсеген Кудайдын сөзүн сен билбесең, анда сен кантип мына ошол сөздүн ээсине сен ыраазылыгына жетесиң? Кантип жетесиң сен анын ыраазылыгына? Аллах субханаху ва таала адамдардын ортосунда ошондой чоң бир кризистер бардык жерде, бардык тармакта болот. Ошондуктан биз бул нерсени эч качан унутпашыбыз керек. Туугандар, бул кандай көрүнүш, кандай бул проблема? Мына ушул бүгүн жашоодогу болуп аткан проблема бул мындай естественный бир табигый сүрөтпү же кандай бул? Же бул нерсе болбош керек беле десе, биз айтабыз, албетте бул нерсе табигый көрүнүш. Биз айтабызбы, мисалы кандай бир нерсе болсо, ошол көрүнгөн нерсени багы мыйзам ченемдүү, закономерный явление деп биз билебиз. Эч ким таң калбайт. Мисалы айтайлык, бир адам айтайлык эртеден кечке бутылканы асуштетип, ушул бутылкадан эгерде колу бошобой жаткан болсо, оозу ошол алкоголдон, биз ошол нерседен келген зыянды бардыгыбыз билебиз. Ошол адам өзүнүн ден соолугуна чоң зыян келтирип атканын, өзүнүн боорун талкалап эзип жок кылып атканын, эгерде бул ушундай темп менен, бул ушундай режимде жашоосун уланта турган болсо, бир кандайдыр бир убакыты сааты белгиленген убакытта өзүнүн өлүмү, ажалы тез келишин биз бул нерсени билебиз. Бул закономерный көрүнүш. Ошол адам ушундай болуп аткан болсо, демек бул зыян. Бирок бир күндө өлүп калбайт го. Бирок баягы биз жогоруда айткандай, адамдын багы алдыга койгон үмүтү ушундай бир чексиз. Бул адам дайыма ушул как будто бул дүйнөдө дагы бир миллион жыл жашагандай ушундай бир жашоо кечирет. Мисалы айтып атабыз, мынакей жаназа болду. Жаназага майыт турат. Ошол жаназаны биз окуп атабыз. Сурасаң, жаш бала, мисалы ошол майыт жаш бала. Бирок ошол жаназада турган адамдар 70-80ге чыккан чал болсо дагы, бирок ал адамга бул нерсе эч кандай таасирин бербей атат. Ал даже ойлонуп да койгон жок. Өлүптүр. Бирок жаназаны окуп атат. Бул жаш болгон адамга 70-80ге чыккан адам жаназаны окуп атат. Бирок бул адамдын жүрөгү эч нерсени сезген жок. Мындай сезгенип да койгон жок. Эмне себептен? Бул деген адамдын табиятындагы, Аллах субханаху ва таала Куранда айткандай, Аллах айтат, залумун жахул деп, мына ушул надан же ушундай бир зулумга жол койгон ушундай бир маклукпуз. Ошондой. Бул адам дүйнөсү, жашоосу ошо пенсионный возрастка жетип, туугандар, мындай да баягы ибадат башталып, намаз, ушул нерсе болсо, бизде ушундай бир обычай бар да, мына пенсияга чыгып алайын, пенсияга чыккандан кийин анан берилип туруп анан ушул нерсени жасайм дейт. Бирок сен ошол жаштык возрастыңды, сен ошо күчкө толуп турган ошондой жаштык кезиңди кыямат күндө сенден Аллах сурайт ошону. Бирок ошондо эмне деп жооп бересиң сен? Мисалы мынакей бүгүн ажылык ибадатын көрүп атабыз, туугандар. Ажылык ибадатындагы адамдар ушундай деп ойлойт да, бул самый багы последний адамдын бул дүйнөдөгү мусулманчылык парздарынын бири боло турган болсо, эң акыркы стадиядагы парзы деп билет. Эмне себептен? Эмнеге дегенде, бул эми ажыга барса, бул адам ажылысы ибадаты кабыл болсо, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, ушул ажыдан кимде ким ошо лам ярфус ва лам яфсук раджа мин хаджихи ка яуми валадатху умму, бул адам ошол жакта күнөө ишке кол урбаза, жакшы ибадатын аткарып келген болсо, бул ажылыктан келгенде энеден төрөлгөн абалда бул кайтып келет деп атат. Мына ошол нерсени биз эңсеп атабыз көпчүлүк. Пока азыр шанс бар да күнөөнү жасап тура берейин, анан кийин биротоло мындай кийинчерээк анан барганда күнөөдөн тазаланып келип, анан кийин ошондой деп, мына ошол адамдын алдына коюлган мына ошондой үмүтү ушундай улуу. Үмүт улуу. Ошо жаназада турган 70ге, 80ге чыккан адам эгерде ошол жаш маркумдун денесине жаназа окуп дуа кылып аткан болсо, ошол адам ойлонуп деле койгон жок, бул өлүм мага да келиши мүмкүн эле го деген нерсе жок. Ошон үчүн мына кабырстанга барганда көп мен ушул көргөн нерсем, адамдар ошол кабырда жүрсө дагы, ушул жерде дагы ушу баягы
дүйнөнүн проблемалары, өзүнүн иши дагы эле ушу каяктап темасы вообще ошондой темалар менен сүйлөшүп отуруп ушинтип кайтып келет. Бир барды, узатты, бир ошо кабырдан болгон бир өзүбүзгө бир пайданы деле алганыбыз жок, туугандар. Ошондуктан мына ушул чоң проблемалар бүгүн, туугандар, адамдын жашоосунда болот, бардыгыбызда болот. Бул дүйнөдө, туугандар, адамдардын жүрөктөрү мына ошол акыйкаттан тайган кездер көп учурайт. Адамдардын акылы таңыркаган акыбалдар бул дүйнөдө пайда болот. Бул адамдардын эч ойлобогон нерселер, мисалы ушундай бир жуткий бир сүрөттөр дагы жашоодо биз көрүп турабыз. Ошол нерсени адамдар, мисалы айтайлык, ошо өзүнүн айылы же болбосо кичинекей бир шаар болсо, ошол жерде бир ушундай бир рамкасынан чыгып кеткен, ушундай бир беспредел болгон болсо, бардыгы таң калышып, кокуй, ушу биздин айылыбызда ушундай болду деген ушундай нерселер болуп турат. Таң калып турабыз. Бул дегени дагы бир ошол адамдын ошол фантазиясына жана адамдардын күтпөгөн, адамдан күтпөгөн нерсеге кандай бул шумтук, таланты күчтүү экендигин дагы бул бир ирет биз үчүн тастыктап турат. Адамдардын ортосундагы ишенимдин жоголгон кези, адамдын аманаткөйлүк деген ошондой баягы ыйык бир жакшы сезимдер жоголгон кез. Адам керек болсо бул азыр жадындагы эмес, бул адам өзүнө болгон ишенимди жоготкон кезде, туугандар, кандай ошол коомдо кандай бир, туугандар, ушул адамдарды бактылуу кыла турган ошондой гармония каяктан пайда болушу мүмкүн ошондой коомдо. Сен мамиле жасап атасың, но адам менен мамиле жасайсың, жылмаясың, күлөсүң, бирок артынан 5 мүнөттөн кийин шубайсың. Шунчалык баягы биздин тоба кылдым, ушул адамдын баягы биз айтып атабыз, адамдардын баягы ошол жашап аткан айылыңда ушундай бир нерсе болуп кетсе, ошол нерсе таң калыштуу, ушундай бир таңыркап, неужели ушул нерсе биздин айылда болду? Же болбосо деп адамдар ушундай нерселер бизде көп болот. Эң биринчи орунда, туугандар, биз бул жашоодогу эң биринчи чоң эреже бул шайтанды биз унутуп калып атабыз, иблисти. Иблис бул адам затынын душманы. Аллах субхана таала Курандын көптөгөн аяттарында иблисти душман туткула, аны дос тутпагыла dedi. Дос тутпагыла dedi. Бирок биз ошол иблистин артынан ээрчип кеттик. Өзүбүздүн баягы ыйман, ишеними, субханаллах, бул адамдын баягы намаз окуп, ошол намаз окуп, Кудайга дуа кылып, кайрылып, мына Кудайга кайрылган болуп атат, жакшы адам болгондой болуп атат. Бирок почему-то эмнегедир ушул жакшы адамдын жашоосу жакшы эмес. Бардыгы жакшы болуп атканда, просто, туугандар, баягы Куран Каримде Аллах Таала бизге ошондой бир виртуальный, ушундай бир визуальный, ушундай бир сүрөттү Аллах субхана таала сүрөттөп көрсөтөт да. Ошондуктан Аллах Тааланын Куранда дагы мындай деген айткан сөзү бар. Мына ушул Кудайдан дагы зарбул мисал деп коет. Бул бир мисал келтирүү, мындай сүрөттү келтирүү. Мына Кудайдан дагы коос келтирген, ушундай мисал алып келе турган зат барбы деген Аллах Тааланын айты. Ким анда Кудайдан дагы коос бир мисал келтире турган, ошондой бир визуальный картина? Жок, ал кудуреттүү Аллах Таала. Бизге мына мисал айтайлык, туугандар, мен айтайын дегеним азыр мына ошол мусулмандардын финал, бардыгы ошол финалда чечилет. Бул дүйнөдө чечилбей калышы мүмкүн. Бул дүйнөдө тозокко кире турган адамды, бул дүйнөдө элдин баары көтөрүп жүрүп, бул бейиштин адамы деп жүрө бериши мүмкүн. Бул дүйнөдө бейишке кире турган адамды, бул тозокко кире турган адамдай кылып туруп, ошонун сазайын берип, ушинтип кордогон ошондой бир сүрөттөр болушу мүмкүн. Ошондуктан Аллах субхана ва тааланын Куран Каримдеги бир аяты мына ошол капыр, имансыз, динсиз адамдардын жасаган ошондой укмуш имандуулардын үстүнөн берген азаптары, кыйынчылык, алардын маскаралары, мына ошол нерселер, туугандар, сүрөттөр болгон да. Дайыма качан ошол динди тутунуп келген адамдар ошондой күлкүнүн астында, маскаранын астында болушкан, көз ирмен менен күлүшүп, мына ошентип тоготпой жүргөн жерлер бар. Ошондуктан дагы бизде айтылган бир сөз бар эмеспи? Хорошо смеется тот, кто смеется последним дейт. Эң жарашыктуу күлкү мына ошол эң акырдына күлгөн, мына ошол акыреттеги күлкү жарашыктуу болот. Мына ошол акыретте, эмне үчүн дегенде ал жерде акыретте булат жок. Сен бул дүйнөдө булатың бар экен, сен бир жерден таза чыгып кеттиң, бирок таза адам мазлум, зулум тартып, мисалы, кирип кетти дейт, мисалы. Ошол жазасын тартып алды. Бул нерсе только ушул дүйнөдө гана мүмкүн болушу мүмкүн. Мүмкүн, бардыгы эч ким четке какпайт. Бирок кыямат күндө ошол нерсе болушу мүмкүнбү десе, жок, андай болбойт. Биз мынакей 5 убакыт намазда Малики яумиддин деп айтып атабыз. Малики яумиддин. Яумиддин жаза күндүн падышасы деп атабыз. Жаза күндүн падышасы. Бул кыямат күндүн падышасы. Аллах болот. Ал жерде тергөөнү, ал жердеги сотту, ал жердеги чечимди жараткан кудуреттүү Аллах гана чыгарат. Мына ошол татыктуу, бейишке татыктуу инсан, мына ошол жерде татыктуусу кирет,
Ал эми тозокко кирип кете турган адамдар тозокко моюн сунуп баш ийген абалда кирип кетишет. Кор болсо дагы, бирок эч кимде ошол тозокко кирип кетип аткан адамдагы отчаяние, же болбосо ошол тозокко кирип кетип аткан адамдарды недовольство проявлять этип, наразылык көрсөтүп, ошентип мен туура эмес, мен эч кандай татыктуу эмес элем, мен ушу тозокко жөн кирип кетип атам деген бир дагы күнөөкөрдү көрбөйсүн. Аллах субхана таала айтып атат: "Фa'тарафу бидамбихим фасухка ли асхабис саир". Фa'тарафу бидамбихим. Ошол тозокко кирип кетип аткандар бардыгы күнөөсүн мойнуна толугу менен алып туруп, кор болгон абалда тозокко татыктуу экендигин билип, сезип, мына ошентип кирип кетет. Ошол кыямат күн Аллах Таала мынакей ошол күндө ар бир адамдын тагдырына, анын жашоосуна, келечегине чоң мындай жирный точка, чекит коюла турган ошол кыямат күндө болот. А бул дүйнөдөгү укмуш, бул дүйнөдө бизде азыр мынакей адамдардын көпчүлүгүнүн ортосундагы болгон мамилени карасаң, мына ошол дүйнөдө адамдардын достугу, алардын бири-бири менен болгон ошол достугу, мамилеси кайсы критериялардын негизинде куралган? Айткылачы. Ошолордун булаты, мансап, бийлик, же болбосо акча, байлык, мына ошол нерселердин үстүндө куралган. Ошол куралган. Ошондуктан биз мынакей биздин Кыргызстан кичинекей мамлекетте мына ошондой күн карама сыяктуу, же болбосо ошондой Подхалимге окшогон адамдардын жүздөрү канчасы ачылып жабылып уже элдин баарына уже жатам болуп бүттү уже. Эмне үчүн? Эмне себептен десе, постоянно багы тез сүрөттөр өзгөрүп эле, бүгүн бийлик бирде, бүгүн эртең башкада болуп кетип, ушундай нерседе бул нерсе ачыкка тез чыгат экен. Бул туугандар дүйнөдөгү жашоонун, кыска жашоонун бир мисалы. Эми акыреттики Аллах Тааланын мынакей ошол кыямат күндө Аллах Тааланын чекит кое турган нерсеси адилеттүүлүктүн негизинде чечилет. Кыямат күндө адилеттүүлүктүн негизинде чечилет. Туугандар, Аллах субхана ва таала: "Васи'a раббуна кулла шай'ин илма, على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين". А'раф сүрөсүндө мынакей Шуайб жана анын жанына иман келтирген момундардын, имандуулардын айткан нерсеси мына ушул А'раф сүрөсүндө келип атат. Жараткан кудуреттүү Аллах бардык нерсени өзүнүн илими менен камтыган. Кудайдын билими чексиз. Бул дегени билими чексиз. Кудайдан ошол бир чындык, акыйкат жашырынып, где-то бир жерде кыпчылып калып, көрүнбөй калып деген нерсе болушу мүмкүн эмес. Эмне үчүн дегенде, Аллахтын билими бул абсолюттук билим. Абсолюттук билим. Аллах Тааланын баягы бир нерсени билбей калышы, же бир нерсени где-то бир жерде унутуп калышы деген ситуация бул Аллахка таандык нерсе эмес. Аллах Таала андай кемчиликтен аруу зат. Ошондуктан биз Кудайды андай дебейбиз. Адилетсиздик болушу мүмкүн эмес. Аллах Таала андай нерсеге эч качан жол койбойт. Биз Аллахка таваккел кылдык жана Кудайым мына ушул элибиз менен биздин жана бул адамдар менен, коом менен болгон ортобуздагы акыйкат менен биздин ортобузду чечип койгон жараткан. Ва анта хайру аль-фатихин. Мына ошол бардык ордуна кое турган, чекитти кое турган, мына ошол акты ак кылып, караны кара кылып чыгарып кое турган заттын эң сен сонун ошондой улуу затсың деп Аллах Таалага кайрылып жатат. Туугандар, биз мына ушул бүгүнкү адамдардын ортосундагы ушул коомдогу болгон проблемаларда биздин ошол саясий, социалдык, экономикалык бардыгы бири менен взаимосвязаны. Туугандар, бул цепной реакция менен бул кете берет. Эмне үчүн мисалы биздин шариятыбызда, эмне үчүн мисалы аял үйдө, бизде матриархат, бизде шариятта не дозволено. Бул матриархатка шариятта жол коюлган эмес. Эмне себептен? Эмне үчүн дегенде эркекке бийлик берилген. Үйдөгү бийликти эркекке берилген. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын ошол бир күнү сүйлөп аткан кезде бирөөсү сурап, кыямат качан болот? Кыямат качан болот деп суроо узатканда пайгамбар сүйлөп аткан, уже сахабалардын ортосунан бир экөөсү пайгамбарыбыз бирөөсү укпай калды десе, бирөөсү айтып атат, жок, жооп бергиси келбей атат деп ошентип калган кезде пайгамбар сөзүн бүтүргөндөн кийин сурады кыяматты деп. Бирөө турат мен дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ида вусидал амру иля гайри ахлихи фантазири саады. Эгерде ошол бир иш өзүнө ылайыктуу эмес, колго өтө турган болсо, ошондо кыяматты күткүн дейт. Кыямат дегени мына ушул жерде туугандар, ошол коомдогу хаос, ошол жердеги башаламандык, мына ошол нерсе кыямат. Туугандар, ошол нерсе кыямат. Ошондуктан баягы биздин мына ошондой
адамдардын эми ушундай кристально чистый болуп, ушундай бир таза болуш үчүн туугандар, Аллахка болгон ишеним бул самый неотъемлемый бөлүк экендигин биз эч качан унутпашыбыз керек. Эмне үчүн дегенде, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бул нерсени бизге көп айтып үйрөтүп келген. Чыныгы мына ошол реалдуу, чыныгы сүрөт туугандар. Адилеттүүлүк, жакшылык Аллахка болгон таква менен бирге коштолгон. Ошол нерсе менен байланган. Мына ошол мисалы айтайлык, үй бүлөнүн ичиндеги ушул аялдын, эрдин орду, ошол жерде орду алмашып, эрдин мисалы проблема болуп атат дагы, баягы 2 метр тили менен күйөөсүнө жашоо бербей атат, баягы катын. Ызылдап, коңшулардын жашоосун келтирет, анын минген унасын келтирет, жашаган үйүн келтирет, тапкан акчасын келтирет, баягы эркекти чүнчүтүп, бай эркекти кул, өзүнө ишеним жок болгон, неуверенный ошондой бир кадрды чортту анан кийин көчөгө чыгарат. Ошондуктан көрсөңөр мынакей акыр ошондой үй бүлөдө аракештик, мисалы ошол аракештик, ошол адамдын ошол нерсе менен болгон күрөшү, ушул нерседен бул адамдын до такой степени багы ушунчалык чумарит эткени үчүн бул акыр ошол аракты ичип, ошол нерсе менен бул өзүнүн реалдуу жашоодон качып, мына ошондой аракеч болуп, алкаш болуп кетип аткандагы именно ошондон келип чыгат. Эркекти үйүндөгү болгон эркектик ордун жок кылып, бул адамды эркек эмес, бул адамды бир катын менен эркектин ортосундагы бир существого айлантып коюп атат. Ишеним жок, өзүнө болгон ишеним жок. Анан кийин ошондой адам каяктан бул адамдын бизнеси болсун? Өзүнө ишеним болбогон адамда кандай бизнес болушу мүмкүн? Кандай ошол ошон үчүн багы шайка лейка болуп туруп, баардык өзүнө подобныйлардан таап баштайт. Карасаң, ошондой багы бомждордун категориясында ошондой бомждор, бүт багы баардыгынын страданиясы бир, багы клуб анонимных алкоголиков деп коет го, багы алкаштар келип алып дарыланганчы. Мен паланча элем, мен алкашмын десе кол чабышып, рахмат, зор экенсиң депчи. Мына ошол нерсе туугандар, мына ошол коомдогу биздин мисалы жашообуздагы болгон мына ошол бүт бардык ошондой терс көрүнүштөр туугандар, бул туугандар биздин жан дүйнөбүз менен, биздин жүрөгүбүз менен, биздин ыйманыбыз менен кантип байланышы жок болсун? Кантип жок болсун? Кудайдан коркпосо, бирок бул голый популизмдин үстүндө бул адам курап алган болсо өзүнүн акыбалын мисалы. Бул ошондой негиз менен кетем деп атат, бирок мына ошондой нерселердин бардыгы көп узабастан талкаланып кетип атат, жок болуп атат. Ошондуктан туугандар, бүгүн биз мусулман адамдар ушундай кандай бир жашоодо кыйынчылыктар болбосун, канчалык проблемалар болбосун, мына ушундай кезде биз биринчи орунда өзүбүздүн ыйманыбызды, биз жараткан кудуреттүү Аллах Тааланы таап, Кудайды таап биринчи орунда, Кудайдын өзүнүн кудайлык ордуна коюшубуз керек. Мынакей эркекти айтып атпайбызбы? Эркектин бир ийгилигине балта чапкан катыны болуп атат депчи мисалы. Ошол катыны ошентип чумарит этип туруп, анан кийин бир чумоон жаратып туруп, анан ошол чумоонун катыны болуп жашап атат. Дальше ошондой багы нааразы, шүкүрдүк жок болгон үй бүлөдө ошондой жашоо. Эрин, өзүнүн эрин, күйөөсүн ушундай бир духун көтөрүп тура турган акылдуу, данышман аял зат боло турган болсо, ошол эркектин дагы ийгилиги болот. Ошол адам дагы көчөдө нормально жүрөт, ошол адамчы. Адамдын өзүнүн артында тыл, ишениши жок боло турган болсо, бул адамдын кайсыл жерде ийгилик күтөт ошол эркекти? Өзүнүн үйүндө ишениш жок, өзүнүн үйүндө. Көчөгө чыкса, үйүндө менен аялына ишенич жок болуп атса, каяктан ошол жерде ийгилик болсун ошол үй бүлөдө? Бул үй бүлө, это бул ячейка общества, бир коомдун бир гана мындай фундаменти бул. Целый коомчу. Коомдо ошондой. Мусулмандардын ортосунда ынтымак жок болсо, биримдик жок болсо, ошол мусулмандардын ортосундагы болгон бири-бирине колдоо, именно нациянын үстүндө колдоо көрсөтүп, улутчулуктун негизинде, же болбосо уруучулук негизинде, же болбосо дагы бир регион трайбализмдин негизинде мисалы бири-бирин колдоп, бирок ошол жерде чыныгы жүрөгүндөгү Аллахка болгон ишеним жок боло турган болсо, туугандар, бүт бардыгы как мыльный пузырь болот. Болчу. Аллах Таала мынакей ошол бая жогоруда айтып өттүк, Куранда аябай ушундай чоң, ошондой визуальный ушундай картиналарды, мисалдарды, сонун келтирет. Кудайдан дагы коос келтирүүчү барбы деп Аллах Таала өзү Куранда айтат. Мына ошол туугандар, адамдардын мына ошондой туура эмес өзүнүн жашоосун курап алгандар, туура эмес багыт менен жүрүп кеткен инсандардын бардыгы мына ошол бардыгы насаплях экендигин Аллах Таала көрсөтүп, Аллах Курандын бир аятында айтып атат: "Ва qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura." Биз алардын
жасаған амалдарын барын изилдеп көрүп, эч нерсе эмес экен. Алардын жасаган нерселеринин бардыгы ошондой татыктуу эмес экендигин көрүп, биз асманга сапырылган, чачылган топурак, чаң сыяктуу кылып жибердик дейт. Башка бир аятында Аллах Таала ошол адамдардын жасаган иштерин бул ошол көк сыяктуу экендигин көрсөтөт. Жа башка жеринде баягы пустыняда билесиңер туугандар, күн кактап турган кезде адамда мына ошондой мираж деген бир көрүнүш, ушундай бир мираж пайда болот. Мираж деп коебуз. Адамдын көзүнө көрүнүп ушундай бир горизонттон көрүнө ушундай видениялар көрүлүп баштайт. Мына ошол мираж сыяктуу. Аллах Таала айтып атат, мына ошол чаңкаган адам алыстан суу көрүп, жүгүрүп келсе, бага жерде суу жок. Мына дал ошондой биздин финальный точкабыз, биздин жеткен жерибиз мына ушундай болуп калбасын. Мусулман адамдар мынакей бүгүн ушул дүйнөдө мына окуп атат, намаз окуп атат, орозосун кармап атат, сакалды коюп атат, дамбалды кийип атат. Бирок өзүбүздүн ушундай бир өзүбүздүн ички бир маданиятыбызды көтөрө албасак, мусулманчылыкты мына чыныгы өзүбүздүн жашообузда биз реалдуу жашоодо биз ошону колдоно албасак, бул нерсенин бардыгы анда демек эмне экен бул? Бүт бардыгы шырманын артында болуп аткан нерсе бул. Ислам дини, имандуулук, чындык, акыйкаттык бул бир гана мечиттин ичинде и только ошол баягы ограниченный баягы бир өлчөмдөгү убакыттарда, пешин убагында, асырдын убагында, анан кийин шамдын убагында только Кудайдын алдына тарата алып жакшылап туруп коюп, чыккандан кийин калаганын жасай бер деген нерсе бул мусулмандын көрүнүшү болбостук керек эле. Биздики ушундай бир предательство деген нерсе, саткындык, ишенбейсиң, жаныңдагы досуң менен жүрсөң дагы досуң да сени шубап турат. Сен ийгилигиң анын үчүн проблема. Сенин бактың башкалардын жүрөгүн сыгып атат. Мына ушул коом менен жашап болобу, нормально болобу ошол коомдо? Бирөөнүн ийгилигин экинчиси көрө албай атса, мисалы, ошол коомдо жакшы ошол өнүккөн коом болушу мүмкүнбү? Болушу мүмкүн эмес бул нерсе, туугандар. Анан кийин ошол бул дүйнөдөгү өзүнүн чектелген, ограниченный бир пространстводагы бир жашоосун бактылуу кыла албаган бул акыреттеги бейишке кирип кетем деп ойлоп атабы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бейишти аябай кымбат деп айтты эле. Баасы аябай кымбат деген. Бул деген эмне? Бул дешевый, бул жактагы гыйбат, ушак менен, интригалар менен, ошол коомдогу смуталар менен бул бейишке кирип кетем деп ойлоп атабы? Уялбайбы бул Аллах Тааланын ушундой ийик бейишин шунчалык арзан кылып таштаганда? Ошондуктан туугандар, Аллах Таала бардыгыбызды күнөөлөрүбүздү кечирсин. Бул нерселерди айтпаса, туугандар, айтыш керек. Бул нерсени айтыш керек. Биз дайыма айтышыбыз керек ушул нерсени. Молдолор айтат ушул нерсени. Ошон үчүн туура кабылдаш керек адамдар. Анан кийин баягы молдого карата болгон мамилен, молдого болгон мамилени дагы жакшы кылганды үйрөнүшүбүз керек. Эмне үчүн дегенде, туугандар, мындай да, эмне үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга болгон сүйүү биринчи орунда туруш керек? Эмне үчүн Аллахка болгон сүйүү жүрөктө төрүндө болуш керек? Эмне үчүн? Эгерде сен Кудайды сүйбөсөң, сен Кудайдын кантип ыраазылыгына жетесиң. Эгерде сен үчүн Мухаммад алейхиссалам авторитет болбосо, анда сен пайгамбардын сөзүн кантип сен ишке ашырасың? Эгерде сен молдо, устаз деп, мисалы, эгер ушу молдону, дамланы эгер сыйлабастан, сен эгерде аны признавать этпесең, анда алыстап кеткениң жакшы. Эмне үчүн дегенде, сен сыйлабаган дамланын сөзү сен үчүн сөз болбойт эч качан. Жүрөгүнө кабылдабайт ошол нерсеничи. Жашоодо кетирген каталарыбыз, күнөөлөрүбүз аябай көп. Аллахым сенден чын жүрөктөн тооба кылып кечирим сурайбыз. Жашоодо биз туугандар бардыгыбыздын кемчиликтерибиз көп. Аллахым мына ушул намазды окуган соң мечиттен чыгар замат күнөөлөрүбүз төгүлгөн абалда чыгып кеткенде Аллахым өзүң бардыгыбызга насип эткен. Ыймандарыбызды бекем кыл. Элибиз, журтубузду Кудайым өзүң тынчтык, амандык, ынтымак, бакубаттык бергин я Раббана. Аллахым элибизди, журтубузду Кудайым ийгиликтүү кылгын. Аллахым мына ошол сырткы душмандардын, адамдарыбыздын ушул ынтымагы бекем болуп, мына ошолордун ойлогон жаман ойлору эч качан ишке ашпасын я Алла. Кудайым өтүп кеткен ата бабаларыбыз жаткан жерлери, алардын ушул дүйнөдө кетирген кемчилик каталарын Аллахым өзүң алардын жаткан жерлерин жайлуу кыл, алардын кемчиликтерин, күнөөлөрүн Аллахым өзүң кечиргин я Раббана. Келечек биздин муунубуз, бала чакаларыбызды Кудайым бизден дагы ыймандуураак, бизден дагы акылдуураак, бизден дагы ынсаптуураак болуп жакшы жашоо кечиргенди Аллахым өзүң насип эткин. Биздин бүгүнкү жашап жаткан коомдон дагы абзел болгон, мындан да жакшы, берекелүү, өнүккөн коомдо жашаганды биздин урпактарыбызга Аллахым өзүң насип эт. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля набийина ва хабибина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Мына ушул
туганысындагы Кудайым дуасы кабыл кылгын. Аллахым шифа берип, айгып сакайтырып. Allahumma salli ve sellem ve barik ala nebi Muhammed ve sahbihi ecmaîn.